Бул Бегимай, ал менин жакын курбум. Өзүңөр көрүп тургандай, ар бир жигиттин кыялындагы кыз. Мага сендей кыз керек. По-любому меники болосуң. Жумуш, карьера деп жүрүп, жеке жашоосун унутуп койгон. Мага чын жүрөгүнөн артынан жыркаган жигиттер жагат. Мен ага карабай кастинг кылып, жигит таап бергенге аракет кылдым. 3-күнү жолугушуу барасың. Биринчи разведка алыш керек да. Жөнөт. Мен жанында эле жүрүчү. Ты очень красивая. Үйгө катын көп. Сен эмне жатасың? Ал бир дагы эркекти жактырбай койду. Бирок ага карабастан жигиттердин арасынан 2 жигит Бегимайдын жүрөгүн багындырганга ат салышты. Эң кызыгы, жигиттердин бири Булатной, Мен силерге жакшы багыт берем. экинчиси жөп-жөнөкөй. Сен аны эмне кылып бактылуу кылайын деп атасың? Мага ошондор өзүнүн ордун билип жүрүш керек деп атасың да? Бегимайдын жаштыгына, акчасына кызыгып жүрөсүң. Кандай ойлойсуңар? Бегимай кимисин тандайт? Erkin. Ay saat kança oldu? Tur değil. Hazır. Bolay tur ay Erkin. Turdum apa. Erkin. Gel oğlum otur. Oğlum. Ben Aygül'dün apası menen söyleştim. Atası da makul eken. Kara canım desem, sen neyle makıldığını kütüp atasın? Apa, бұл темада bir жол емес көп жол сүйлөшпөдүк беле. Мен сиздерге айттым, ал кызга үйлөнбөйм. Үйлөнсөм, өзүм таап, өзүмө жаккан кызга үйлөнөм. Мен бүгүн ала качып болсо дагы кыз алып келем. Тойго даярдана бериңиздер. Айгүлдү албасам эле болду. Балаң менен сүйлөшсөң болбойбу? Эркек алдай ала турган аял али туулу эле экен. Эң туура айткан. Икио Мишима дейт. Кемен керкеттерден дейт. Майдай жакты. Эң туура айткан. Кел балам. Балам, бүгүн саат 12-де маанилүү жолугушуум бар. Билем апа. Таза кийим кийип барыш керек, гүл алып алыш керек, кечикпеш керек, эң негизгиси сизди уят кылбаш керек. А жакпай калса, кайра келе бериш керек. Койчу балам. Өзүнө өзү ыраазы болгон киши бактылуу дейт. А мен бактылуу эмесмин. Койчу балам. Үйлөнчү. Азамат, но наши гороскопы говорят то, что мы не подходим друг другу. Но если я так тебе понравилась, то есть один выход. Это ритуал. Если мы это сделаем, то мы будем вместе. Алина, ушул сөздү дагы атенең айтып койчу. Азамат экөөбүздүн жылдыздарыбыз бири-бирибизге төп келмек турсун, таптакыр каршы келет. Akmaklar, kulak kaçların kararla bu boşlarken. Kızım buradayım dedi.
десем, сілерге көрсетем мен. Свадьбабыз қайқылас love story тарттырсақ. Love story'ні мысалы природада аябай сонун болуп love story тарттырып. Сен эртемен жумушка жөнөтүп кечинде өзүң Қойды беріңіз, қадам түсіресің. Қойды беріңіз, қадам қой беріңіз. Dinleyiciler çıkmalı. Bunu kapatın. Alo. Жаңа сүйінші. Ой, болсын. Еркин балам қыз алып қачып келеді бүгін. Жақшы болған тұрбайбы? О, тойға келіңіздер. Жөн эле бар болуп атасыңар, ал үйлөнбөйт. Ушундан 3-чү жолу кыз ала качуу. Сен аны қайдан білесің? Сен мага билерман болбой тез кийин, кеттик. Мен барбайм. Бай, тойда мен ичип алсам, машинаны ким айдайт? Тур кийин. Мен машина айдаган эле керекмин да силерге. Ой, балам, бул көйнөк кандай? Кудаларга уят болбойбу экен? Апа, гардеробуңузда көйнөктөрдүн баарын тең кийип алсаңыз да жарашат бизге. Бирок убар болуп атасыңар, эркин үйлөнбөйт. Кандай түшүнбөйсүңөр? Оозуңа таш. Эмне? Сен үйлөнбөсөң эле башкалардын балдары сак окшоп жүрө берсин. Бол, тур. Тур балам, тур. Билесиңер мен кемин бул жерде. Жашоо жашадыңарбы? Болбойт мындай вообще. Алып кел. Чыгып атабыз. Тез эле жетип калабыз. Ооба, барып калабыз. Болуп тур энди. Болуп тур. Той дагы болбой калды. Мен айтпадым силерге, болбойт тойду. Кийинип алганыңарга айтайын, элдин баарын түрбөйт. Азамат! Не? Az çıkan. Каяка жөнөдүң? Az келем, досума жолугуп келе калайынчы. Бейбала, biz дағы ел қатары небере жытын жыттағыбыз келет. Апаңды қарашы. Балпайып, келіннің қолына чай ішіп отырғанның ордына бүт бардығын өзі қылып отыр. Ошаны айтсам? Вот. Аяшатын екеуіз бардығын сөйлешіп бүтіріп қойдық. Сен ошал қызға үйленесің. Точка. Қандай Динка? Қандай депті? Эмне мана жок? Баягы эле да. Ата-энем үйлөн деп. Андан башка темалар калбай калганбыз. О, той дейткенбиз да. Если что, костюмшум даяр, жакын досуң болуп чыгам. Койчу, сен тамак болсо эле болду. Эми айткан досум Аяш апага жакшы болобу эле дейм да. Жаман болгондо эмне кыйналып атат дейсиңби? Жатат үйдө жыргап. Алло. Ассаламу алейкум, Эркин кандай? Алейкум ассалам. Аза кандай? Жакшы, рахмат. Жаңылыкты уктуң да? Ооба, уктум. Эмне кылайын деп атасың? Мен Бишкекке эле барат окшойм. Ошол жактан кыз таап, жактырып эле үйлөнөт окшойм. Макул, келе бер да чок издейбиз. Макул, күтөм. Давай. Ким? Эмнени чогуу издейбиз деп атасыңар? Айылда атамдын бир тууган инисинин баласы бар, Эркин деген. Анда үйдөгүлөр үйлөн деп. Айылда бир кыз бар экен, ошону алып беребиз деп, ошо кызды албай, 3 жолу кыз ала качты, элестет. 3 тең болбой калды. Эртең шаарга келем дейт. Ага да аял издеш керек. Шаарданбы? Өзүңдө эмне жаңылык? Биздин дагы үйдө качан турмушка чыгасың? Турмушка чыкпай эмне? Күйөө аласыңбы деп. Эчимде күйөө алып ал да. Мен сага подружка болоюн.
Мен деле той жейм деп атам. Бар жогу ушунабы. Эркин, жок дегенде көңүлүңө жаккан кыз барбы? Бар. Сүрөттө жанында. Көрсөтөймүздөр. Эркин, сен бул кызды таанысың ба? Ооба, газетадан көргөм. Биринчиден, бул сени тааныбайт. Экинчиден, сени карабайт дагы. Үчүнчүдөн, модель экенин көрбөй турасыңбы? Качан токтотосуң ушундайыңды? Балдар. Кыскасы, мен түшүндүм Эркинге кандай кыздар жагат. Модель агентствода бир подружкам иштейт. Ошого барып жардам сурайбыз. Эркин, турчу орнуңа. Балдар, свиданиеге форма даяр. Досум жөнөткөн кыздардын списогу даяр. Гүл даяр. Анда биринчи кайка барабыз? Биринчи университетке барабыз. Ne oldu? Ölüp keteyim. Kolumda tiygen жоқ. Аза, бұл қыз тайквандистка екенін айтамын да ұмытып қалдым. Динкай, сен серьезныйрақ болшы. Егер көзүлүүнү турган болсок, медовый месяцта Европага, хотя бы Дубайда өткөрүшүбүз керек. Макул, сага турмушка чыктым дейли. Үйдө өзүң жыйнайсың, балдарды өзүң карайсың, акча табасың. Атың менен чогуу жашабайсың. Алар азыр жашта, отдельно турабыз. Ошого макулсуңбу? Бирок экинчи варианты дагы бар. Адам иште көңүл болот экен. Жакшы көргөн адам менен бирге болсо келет экен. Мен модадан артта калганды жаман көрөм. Айына жок дегенде 3 жолу шопинг кылышым.
айтканыңа макулмун. Бирок менин да бир шартым бар. Эгер ошого макул болсом, баары сен ойлогондой болот. Эмнеге менде кыз темасына келгенде эле ушундай? Же мен жакпай калам, же мага жакпай калат. Же кыз алып качып келсем, болбогон эле себептер менен үйгө жетпей калат. Мен кыз издеп чарчадым. Апам айткан эле. Айгүлдү алып алат окшойм. Апама жагат. Бирок мага жакпайт да. Эркен. Эркен. Тур. Таки кел аз. Онезим. Каяктан эрте менен да тынчылыкпы? Досум кандай эрте менен саат 12 болот. 12? Ага. Баш жарылып атат го. Досум куш болгон бек болсун. Куттуктайм. Не дейсиң? Этинка? Этира, сен эмне кылып турасың бул жерде? Кандайшам не кылып отурам? Өзүң алып келдиң го? Кече күнү эмне болгон эсиңде жокпу? Жок, кече эмне болду? Динка, сенчи эркек мүнөз болбогонуңда мен сени ала алмакмын да. Эркекчи? Эркекчи. Аласың? Алам. Тиесиңби? Тиемин. Азамат Беке, туруңуз, туруңуз. Эжем турсун да, туруңуз. Азамат Беке, туруңуз. Ой, Нурбер кандай? Келген. Туруңуз. Качан келдиң? Жана эле. Дурсуз. Кака. Шашпа. Жакшыларбы, кандайсыздар? Ой балам, турдуңбу? Сага чоң рахмат. Атаң экөөбүздүн бир сөзүбүздү эки кылган жоксуң. Баары биз ойлогондой болуп атат. Бактылуу болгула. Азамат Беке. Айпери, кандай? Качан келдиңиз? Ой, жарым саат болду келгендери. Дурсуз, Азамат Беке келин көрсөтөт. Кимди? Келин, дурсуз. Келин? Эгерде экөөңөр үйлөнсөңөр, анда мени жана атам айткан Аяштамдын кызын алам мен да. Анда бизди үйлөндү дебер. Эркекче? Эркекче. Давай анда, мен Аяштамдын кызы үчүн алып. Жанара? Алло. Кечинде эмне болду? Динкаң менин үйүмдө көчөгөнүн артында отурат го? Сен өзүң прекрасно билесиң, ал кантип барып калганын. Жакпаса кетирбей. Анда анын ордуна Динканын ордуна Айгүлдү отургузуп коюшат да. Эркин. Короче, алда маселеңди өзүң чеч. Азыр менин үйүмдө да Жанар отурат. Давай, мени чакырып атышат. Андан сүйлөшөбүз. Тимеле, айылдан деле бир кыз чакпайт деп. Шаарга барып таап келген кызык дедиңби? Эмне мынча кичинекей неме? Мындай чоңурагы жок бекен, я.
Ey bala. Ne de ayttım ben sana. Sen Aygül'dü gana alasın, uktun bu Aygül'dü. Munulduçu, tezirip jetkirip salın, uktun bu? Hay bala da otam. Yumtırabay, bak çuçu senden. Tinka. Мындай да. Экөөбүз 2 ай чогуу жашайбыз. Сен кыжалат болбо. Экөөбүз 2 бөлүк жатабыз. Эч ким байкабагандай кылып, аял менен күйөөсүнүн ролун ойнойбуз. Эркин. Сен ойлоп сүйлөп атасыңбы? Кече мага эмне деп сөз бердиң беле? Эркекче деп сүйлөшпөдүк беле? Мен андай калпыч эмесмин, түшүндүңбү? Алып келдиңби? Жашайсың. Тамаша. Макул. 2 ай болсо 2 ай. Билесиң го, мен бир сүйлөгөн кызым. Эркекчеби? Эркекче. Yem ölmödüm baylanayın ha. Tigil bugün turalım diye turbayma. Hay gelin! Ay turbaysın ama. O karanı kim çıktırar? Tinka. Tinka. Азамат. Азамат. Saat 8 olub qaldı, turasın? Qo'ychi, ketchi. Hay kalkın Günay bir gelin alıp kolumuzu aratıken dese. Hey koya dur beri gel. Düşten giyim ha kıyım olup kalmayın. Üyde giydi şayaklar talkalarını askergesini meşittekileri de koşu talkalayın da otasın mı? Bu üyde nerecelerime seni tanıştırayım. Senin üyüngde ne kılganыңды men bilbeyim. Ani mene jumuşum da yok. Mana emi bizdin üydün rejelerimini seni tanıştırıp koyayım. Bizdin üyde түшкө чейин уктап айталтырды. Таң атпай туруп алып бөөрөккө корону зымылдатып шыпырышың керек, уктуңбу? Ketigi uydu sağışın gerek. Daha erteden beri күтүп атат seni kaçan gelip sayıp деп. Uydu sağıp bütkөндөн кийин биз турар маалда тамагыңды ысытып, дасторконуңду жайнатып коюшуң керек. Çay içip bütkөндөн кийин булар тойду болуш керек деп дароо эле жыйнап кетпедим. Биз кичине отуруп гезит окуйбуз. Азамат. 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 Ne? Dizip zımıldatıp koyuyorsun. Bu düşündün mü? Düşündüm. Emine oturasın. Sıpırmaysın mı? Koy otur. Çanglatmayın. Emine durasın caldırap, şıpır. Бұл үйде сені көпке қалтырбайын. Бұл үйдің келесі сен емес, Айгүл болушы керек. Yem ölbödüm, bari sen gelinip жатып талқалап салбадың ғой қой. 1-2 жылда бұл үйде бір нәрсе қалағын, же барын талқалап саласың ба? Атайлаған жоқпын, апа. Ошол эле қалды эле. Атайлап, еш шақ сындырғаның. Мен саған жақшы айттым эле ғой, тыңырақ, тетігі Айгүлді эле алып алчы деп. Жоқ, сандалып шаарга барып,
Tap kelgen katını. O өлігіңді көріп қалайын десе. Мен барып ойды салып келейін. Абайла, ойдың желінен жүріп албай. Динка. Тоқтың ғой? Динка? Емел арқасынан не çalған ғой? Болды да еме. Емін кетшеле келді ғой. Әрбір үйдің келі. Ой, гүліңөрді. Білесімсің дағы? Жан келін болып келгенде. Жаныңан шықпайла жақшынаққа жардамдашып жүрчелем ғой. Болдыша көп сөйлебей. Жейімне, мо жолың менен халатты саға кигізіп қойайын. Мо жерге отыра албайсың қайнене болып. Бұл үйде мен қайненемін, ұқтың бу? Өзімдің келінімді қандай тарбияласам өзім білем. А сен қыпчылы бағын. По-братски. Тұрып бересің. Сай, кетем. Озерныйға барбайлы, өйдел аларчы қылы шықпайсың арбатан. Барғанда көресіз да. Келіңіз атыр. Рахмат әлі. Рахмат. Қызым, чоң рахмат. Мен рыбалкаға шашып аттым еле. Атаң күтіп қалды. Азамат, сен қалған жоқ қой. Ата жеулі албайсыз ба? Жоқ, сен жеп. Атама салып айтып қойыңыз. Қызым, атаңның бетін даярдап сумкасына салып бер, анан холодильникте бышқан жұмыртқа бар, ошоны қошып қой. Не тұрасың, батырақ қорбайсың ба? Азыр. Оны қорқой ғой. Апам білесің да, аны кетірбей қойбайды. Дағы эле тигил кошунаның кызы Айгүлдү алып барайын деп аракет кылып атат да. Да, Досмунбай, ошондой дейчи. Бирок бул маселеңди өзүң чеч. Чын.
Мени да билесиң. Сага кошулуп жөн жерден үйлөнүп калдым. Болгондо да жана Аяштамдын кызына. Бирок азыр ата-энем кайдымкыдей күлүп жыргап калышты. Өздөрү ойлогон келин келбеди үйгө. Бирок мен аны кетирем. Билесиң эмне кылып? Кантип кетирем деп атасың? Кайра өздөрүнө жаман көрсөтүп туруп. Анан өзүм каалаган, өзүм сүйгөн жүрөктүн ээсин алабыз да. Урматтуу коллегалар, Мунара строй курулуш компаниясынын дагы бир долбоорун сунуштайбыз. Атын Эверест деп атадык, 9 кабаттуу турак жай. Мунун өзгөчөлүгү борборубуздун түштүгүндө жайгашкандыгына байланыштуу, абасы таза, транспортко өтө ыңгайлуу, баардык керектүү шарттар түзүлгөн. Жана ошондой эле мамлекеттик стандарттарга жооп берет. Балдар үчүн балдар айылчасы, биринчи этажда азык-түлүк дүкөнү, ден соолукту түшүнгө борбору, сулуулук салону жана подвалда ула токтотуучу жай кошо курулат. Кандай дейсиздер? Мне проект понравился. Проект жакшы. Колдойбуз. Динка! Опа! Эне мынардын оозун ачып койгонсуң. Тур жумушуңду кыл. Sen şıpırını aferin koş. Olmağır mı? Ne yaparsın uydu? Tavuktan hocam çoşpaysın mı? Sen öyle palamak pişirgandasın mı? Yemin etme bu ne? Nan. Ne oldu nan? Fransuski nan. Fransuski mi? Bir otan hele Nemetski kılsan bolmuk. Ay gelin. Ay gelin. Dülüy olup kalgan bu. Opa. Tetiği pult alıp verip koy. Dur televizordu tosup almayın. Çık bana o katlarını kıl. Massaj kılç. Karma. Tamak yedin bile. Katıra karmaçı. İyi. Öldürüyorsun bu. Akırına karma.
Koy moynumdu karma petçi moynumdu. Azamат öydür moynumdu. Hey! Karmavaysın çaldıra, uktap kaldın mı? Bak. Yanara. Ne muncu? Apa. Siz de almazsın kendi apayım baba. İyi apa. Bu maska. Жастар, Нұржат эже бар екен? Ооба, бар. Апа! Апа! Емне? Сіз шақырып Қандайсыз? Жақсы отыным десе. Айгүл келе ғой, Келдім. Жаспы, сізге компот алып келген дауыс дейсің деп. Оқиғын десе, белім түсіп қалды. Ай, жоқ. Жоқ, өзім көтерем, жүр ғой. Сүйрек ағылып кетейін десе. Кіре ғой. Келіңіз, мен көтеріп алайын. Көтем отыр, мен өзім өлі көтерем. Келін. Тек көтер. Азыр тегіл. Чай қойып, кішіне бір чене чай ішіп, қолырашып, сөйлешіп отыралы. Қандай отырасыз санан? Жақшы. Өзің тақырлы көрінбей кеттің ғой, күшкенде бір жаққа барғансың ғой дейм. Ай, жоқ, жүре ушыл жерделе. Қаражан тегілге компотты өзің жапқасың, жайында. Да өзіңіз көріңіз. Келгендер. Жақшы келіп олдыңар ба? Біздің үйде тегіл компот жаба тұрған келін жоқ. Жоқ әлі, еми бар. Елін жасаймыз. Ей, оралдыңыз. Келіңіз, оралдыңыз. Келің, нан ал. Сіз мені қиналып, 3 литр компотты көтеріп келді. Белім вообще орып қалса керек, білмеймін кейін қандай түрейсің өзі. Еркін дағы көп айтады да, маған мұндай батыр түрі бере тұрған аял керек деп. Емі сілерге не қыласың, тұра ғой, сілерге батыр керек жақта. Келің апа. Тегіле мені сұрай дедім әлі жанағы. Малдар келді бе? Мынау көк чай екен, қара чай екен. Қара чай екен, Сен деген тегел тоқ кепеге барып, тоқ тұрған жем шашып беріп келесің бе? Мақұл, апа. Азыр зерікпей отырып тұрыңыздар. Мен азыр келем. Барамын. Апа, сізге чай одан құпырай бейін бе? Қысығырақ қойып тұрыңыздар. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, показания счетчика горячей воды. Ну что, девушка, вы посмотрели, какое там показание? Да. Чоңыз, ысық суын көргөзмөсүн сурап атам. Ушинбейсизби анам не деп атат деп коем, азыр күтүп туруңуз. Түшүндүңбү мени? Билип жүрөсүң да эми туурабы? Ай, неме компоттордун жагышын мен дагы рецепт менен сонун кыла турбайсың. Мен вообще сүйлөшүп эмне кылабыз да? Ал досуңуздун тиши кармабай калып 10 жолу салып, мен эмне кылайын? Сварка алып берейинби? Таппаганым жок. Рахмат айланаңыз, рахмат. Үстүңкү жактары деген алыс болуп калыптыр. Тишиң кармабай атпайбы? Бирке чыдап турсун, жакында дары-дармектер келет. Анан өзүм лечение кылып, салып берем. Эки жумада буюрса.
Силер шашпай içe örgüle bakıl bu. Ben жұмыстан çay içip aldım bile. Kızım çok rahmat aylamayın. Tamam avdan da aldı olup dur, çok rahmat. Эч нерсе эмес балам. Туз берчи. Кээде мен деле туз салганды унутуп койчумун. Эмне? Туз эген болуп калыптырбы? Бакы кошунаңар бар го, Айгүл. Айгүл дегенчи. Ошол бүгүн үйгө келди эле. Ошонан чай ичип, сүйлөшүп, отуруп. Неме суроо да. Ошо Айгүлгө неге үйлөнгөн жоксун? Жакшы эле кыз экен го. Динара, апам күндө Айгүл деп берип, эми сага өттү. Жок мага баары бир, мындай жөнөсөм мен сураганым, мага баары бир. Айгүлдүчү талант 7-класста вечеринкада өп койгон. Тамаша. Айгүл менин вкусумдагы кыз эмес да. Сага кандай вкусуңдагы кыздар, кандай кыздар жагат? Менин вкусумдагы кыз жөнөкөй, шайыр. Түшүнүктүү. Мен жаттым. Давай, жакшы жат. Ты красивая, Флоранс. О чем были стихи, которые ты читал? Я обожаю тебя. Свет твоей улыбки, любовь и нежность в твоих глазах. Горлицы. Ты посмотри. Египетские горлицы — редкость в это время года. Прости, на меня что-то нашло. За что ты извиняешься? За свой поцелуй? Ты меня разбудила, Флоранс. Я наконец-то почувствовал, что вновь живу. Благодаря тебе. Но слишком поздно. Ну, лети. Этот трюк со слезами всегда срабатывает. Не улетает, дура. Да наплевать. Он все равно ее уже поцеловал. Мое сердце разбито. Я знаю. Жизель мне рассказала о твоем тяжелом разводе, о твоей депрессии. Я не смогу полюбить. Но ты, Флоранс, ты достойна лучшего. Спасибо, Пьер. За что? Спасибо. Значит, договорились? Сестра не должна узнать, что это я устроил. Разумеется. А если она вернется к этому идиоту? Мы вернем всю сумму. Такое случалось? Никогда. Thank you.
Ой, қандай эле кишиге келинди берип коет я. Мына карачы, чак түш болду. Тил дагы эле тура элек. Hay, gelin hay. Kişinin жүрөгүн чүргөн бас бери. Kişinin жүрөгүн чүрүп, эмне жердин астынан чыга калдыңбы? Жок, апа. Эмне отурасың? Ай, королор чыпырып койду дедим эле. Койдум, апа. Уйду садыңбы? Садым, апа. Тоокко жем чачтыңбы? Чачтым, апа. Тил тасалкон даярдап, чайың даярбы? Даяр, апа. Дагы эмне кылдың, эмне эле? Кат жасадым, апа. Бар жокту коюп койдум. Жалбырактарды, кургап калган жалбырактарды баарын терип чыктым, апа. Тооктордун баарын тарап чыктым, апа. Тамактарды жасап, бар жокту кылып, жемдердин баарын берип, апа. Бар жокту кылып койдум, апа. Кыжабат болгон, апа. Баары ордунда, апа. Болду чей. Апалай бербей, мени жеп. Болуптур, апа. Алдыкыны деген жалдырабай күрөктү ордуна коюп койгон, уктуңбу? Апалап кететтиң эле мага. Болуптур, апа. Ой, кетип калып жатат. Мейли, жүгөр. Ай, байбиче. Өтірчі. Қайты елінің таң атпай кір жуып атат. Болғанда да қолы менен. Сен емне қолға жуйды айттың бәлі. Ой, жок. Тиги азаматтын иши болсо керек. Кір жуғыш машина бар ма? Ошоға жуйды айтчы. Кухняға чакыр, мен ваннаға кірейін. Болчан ертерек. Ай, келин. Қатора қарайчы. Ай, келин. Сендегі бір ит шақ жуып көрдің біле, моркинімне май сайменен лапар қоп қойыпсың да, қарачы боларды, қарачы. Түшін емес бұл құлақтарын қоша жуыш керек, бұл майларын жып қаладай, майларын жып қырып кетсің бе? Ушун өзүңүз жууп койсоңуз болбой эле. Эй! Эмне жалтырайсың? Жуубайсың ба? Болду. Болду, азыр жууп койдум. Өзүң көрүп атасың, э? Жакшы. Балдар келдиңерби? Үчүнчү этажга чыга бергиле. Кирпичтерди кыштап жей бергиле. Азыр мен дагы көтөртөм кран менен кыштарды. Максат. Айылдагы үйүң бар туурабы? Сен эми айылга көнүп алдың. Бияка келбейсиң. Андан көрө жана шаардагы алган жериңди мунара строй кылсам. Азыр мунара строй жерлерди, машинелерди, эски үйлөрдү алмашуу негизинде мындайча айтканда бартерге алмашып атат. Балага үй болуп калсын. Анан калганын кийинчерээк төлөп бересиңер. Мен сүйлөшүп коем, макулбу? Жакшы, мен кошунам булан дагы машинасын коюп ушу мунара стройдон бир квартира алдым деп мактап аткан да. Анан бир жакшы ойлорду айттыңыз. Мен баягы эркинди үйлөгөндөн кийин бир бөлүп койсомбу деген ниетим бар эле. Анан баягы келин көрбөгөн жумшап өлтүрөт болуп, келиниңиздин да кыялын билесиз да. Жакшы нерсе айттыңыз. Рахмат сизге байке. Анда сүйлөштүк. Жүрүңүз. Эй, келин! Ай, келин! Апа. Қоқый десе. Ай, 2 күндөн бері ачкын істеп жүрмедік біле. Ачкы қаяқта десе қатып алып, ана бүгін шығып сындырғаның қандай айланайын, ай. Жоқ. Ай, білесің де, жақсы білесің де алдыңа кетейін, ай. Атаң ачкысы жоқ, кез тоқи албағын біліп, ана немне қылғаның. Айланайын өшке шықсаң, өшкінің ит шағын талқалайсың. Үйге кірсең, үйдің ит шағын талқалайсың. Емі бары бүті, ай, менден ала тұрған өтшімді атаңан аласың. Бұл емне қылғаның, айланайын. Жоқ. Ай, еркен, ай. Қарашын оғы қатыныңды. Эмне болтасың? Жок, мен бул жерге Кичине көзүңө карасаң болбойбу? Сиздер Апа. Эркин. Динара, үйлебачы. Апам экөөңөр азырынча бири-бириңерди түшүнбөй атасыңар. Апам өзү жакшы адам, кичине
Чыдап койчу Сураныч. 2 ай бат эле өтүп кетет. Анан каалаган жагыңа бара бересиң. Каяктан дагы сага турмушка чыккан макул болдум. Мен келгенде эле апаң мени келин катары кабыл алган эмес. Жаман көрөт мени. Айттым го. Апам өзү жакшы адам. Сени келиндей эмес, кызындай жакшы көрөт. Сен не апаң тарап эле тогуша бересиң. Сен барда башкача. Сен жокто башкача мамиле кылат. Урушуп атса, турасың да унчукпай. Бизден айтып койсоң болот эле го болушуп. Өлүп кетейин, мен ал жерде ачки турганын билген эмесмин. Атайлап сындык дейсиңби? Бар Чынары. Келиним. Ау, бу эмне мусордун баарын бияка чогултуп алгансың? Жок апа, ал мусор эмес. Эртең базарга барсак, бир нерсе көтөрөбүз да, ошон үчүн чогултуп койбойдум. Керек болот да. Ой, жок. Ой, эмне? Баклажкалардын баарын тизип койгонсуң. Апа, бул деген эртең приправа, салаттарды жабабыз да. Аны ушу баклажкалар керек болот да. Мен чогултуп койдум. Ой, келиним. Эгерде ошончолук керек болсо, банкаларды мен сага сатып эле берем. Койгой, жогот булардын баарын. Жогот. Апа, ушул бир ачкинин айынан урушкандын кереги бар беле? Сиз бул жакта нерв болуп отурасыз. Келиңиз тигил жакта ыйлап атат. Эй бала, эчтеке өлүк деле катныңа болушуп калыпсың го? Жакшы, аябай жакшы. Туура да, аялың турса, сага эненин де кереги бар дейм да. Апа, мен аялыма болушканым жок. Мен экөөңүздөр урушпаңыздар деп атам. Эчтеке өлүкте аялыңдын сөзүн сүйлөп калыпсың. 3 жылдан кийин атаң экөөбүздү эшикке куалап чыгат окшойсуң. Кеч болуп кала элегинде карылар үйүнөн орун алып коелу. İşteyiz. Молодец. Жакшы. Молодцы. Блок түшүп кетти. Жакшылап иштегиле. İşteyiz балдар. Турбайбыз. Жакшы, рахмат. İşteyiz балдар. Ооба, чемпионатка даярдап атпаймынбы булар? Өзүм мындай үйдөйлөр жакшы. Жакшы байкем жегендер жакшы жатышабы? Жүрүшөт, рахмат. Азамат. Мен эки оттун ортосунда калып жаман тажадым. Неге? Апаңа болсаң, апаңдын баласысың, аялыңа болсаң, подкаблучниксиң. Эмне кылышты да билбей калдым менчи. Келин болуш кандай кыйын экенин билесиңби? Жаңы үй бүлө, жаңы ата-эне, жаңы үй бүлөнүн шарттары. Ошол үй бүлөдө ар биринин көңүлүн карап тип туруш керек экенсиң. Керек болсо күлгөн дагы болбойт экен. Сүйлөсөң дагы болбойт экен, жимденсең дагы болбойт экен. Мындай резко карап койсоң дагы болбойт экен. Кыскасы жашасаң дагы болбойт экен да. Жадап кеттим. Мейлі, апам издеп қалбасын. Мен барайын. Дагы көрүшөбүз да. Анан не, мени жыргап жүрөт деп атасың го. Каяктан да дин көкөңгөлгө кошула калдым билбейм.
Мен не аяштамын кызын алып қалдым болды екен. Мен аны кетірем деп ата-енеме жаман көрсетем деп нелерді ғана қылған жоқпын. Ата-енем аны жаман көргеннің орнына күнден күнге көніп атады. Күнден күнге келінін жақсы көріп отыр. Қайран мен күнөлімін да ортада. Ким жаман? Азамат жаман. Ким күнөлі? Азамат күнөлі. Ким? Азамат. İşteyiz балдар, işteyiz. Еркін. Короче, бұл мәселеңді өзің чек. Себеп дегенде сенікіндей мәселе менің үйімде де бар, білесің аны. Ошондуктан азыр мұны ешкімге білгізбей, экөөбүз жакшы жагына чечип коюшубуз керек. Түшүнүп атасыңбы? Апа, келиңиz мен кагам. Жөн эле койчу. Апа, келиңиz мен кагам, апа. Келиң. Муну да айырып сала көрбө. Ертеңки кереги жок, мен сизге канча жолу айтып атам, мага дүйшөмбү алып келип бериңиз. Өткөндөгүлөрдү кошуп келсеңиз ошондо кол коюп берем да. Макул. Сүйлөштүк. Эмне болду силерге? Тынччылыкпы деги? Апам эмне болду? Жанара, эмне болду айтсаң? Ынак Акшолону таштап кетти. Ынак? Ким ал Акшоло деген? КТРКдан телесериал көрүп, ошого ыйлап атышат. Ой, кой күн десе. Мен дагы эмне болуп кетти десе. Уш сериалга да ыйлайсыңарбы? Окшош, табыш дейм. Жаман болду. Денка, апамдын характерин билесиң го. Барып кечирим сурап койчу, тынчыраак жашайлы. Кантип кечирим сурайм? Кантип? Апа, сиз мени урушканыңыз үчүн мени кечирип коюңузчу деп кечирим сураймбы? Бүгүн кечке аракет кылдым сүйлөшкөнү. Өзү болуп атса мен эмне кылайын? Керек болсончу, апам алдына 4 жолу сальто таштап туруп, шпагатка отурсам дагы мени кечирбейт. Gelin, nan alып келші, нан түгөнүп қалып тұр, кантип тамак жейбиз. Бар ғой, бар. Мен эле бүтүрүп коем муну, Азыр го. İçinde çatışıp oynayan kez Esimde. Кеткеніне жарым саат болды. Нанға да ушунча жоголобу я. Жақын эле го. Андан көрө аман эсен болсо экен. Телефонду да албай кетпеди. Бу аял киши эркектин кыйшык кабыргасынан жаралган. Муну түздөөгө мүмкүн эмес, уулум. Ошондуктан аял кишини алдап, бир ширин сөз менен тилин тогуш керек да. Ну, апаңдын кыялын билесиң го. Бүгүн ыйласа эртең күлүп жүрөт. Ошондуктан келинге кыжалат болуп, апаң экөөнүн ортосунда сен көп аралаша бербе. Алар өздөрү чечип алышат. Көрүнбөйт. Азамат келгенче таап коюш керек. Кой, андан көрө мен эшикке барып издеп келейин. Мен да барам. Кандайсың ай каралдым десе. Апа, кандайсыз? Жакшысызбы?
Ден соолуктарыңыз кандай, ооруп элесизби? Атам кандай жүрөт? Эркен байкемчи? Жеңем кандай жүрөт, апа? Алдыңа кетейин. Сен жок апаңдын чача карбадыбы? Ай, айланайын, бул келинчи эч нерсе үйрөнчүдөй эмес. Тескерисинче баарын талкалап бүтпөдүбү? Ай, көзүнө эч кимди илбейт. Таң менен мага каяша кылып атпайбы? Апа, мен жеңемди билем го. Ал антип каяш айтпайт. Өзүңүз бирдеме кылсаңыз керек. Жөнтө жок да мага мен эмне дептир? Апа, жалгыз эле бир келиниңиз бар го. Аны урушуп эмне пайда табасыз билбеймин. Койчу айланайын, болду. Өзүң менен мында бир жай отуруп ушакташайын десем кайра жиниме тиесиң да. Ай, кайдан да жөнөттүм эле муну. Эми каяктан издейсиң? Аман болсо экен эми. Жүр тияктан. Тияка. Апа. Апа. Келип турбу? Ой, ичинде жок. Камераны каратсам, нан алып чыгып кетиптир. Сен ар жакты карадыңбы? Жок, эшек. Балким үй жакка барып калгандыр. Жүрөм тияққа карайлы. Ой, Жанара. Ой, Жанара. Апа, ата. Эмне отурасың бул жерде? Биз сени издеп жүрбөйбүзбү? Үйдү таппай калдык. Жүрөгүңдү түшүрдүң го? Үйдү таппай калдым. Соғуп калган. Айтпадым эле адашып кетти деп жүрүү деди. Жүрө албай. Үйлөрдүн баары окшош экен. Ой. Сен не отурсуңар буякта? Я. Таза аба жуталы деп чыкты. Таза аба жутабыз. Мондай суукта каяктан таза аба? Баскыла үйгө. Жүрө. Азамат, тур чай ичебиз. Азамат, тур, жумушка кечип атасың. Койчу, уктатчы. Эмне болуп кетти? Балаңыз башка бирөөнү жакшы көрүп калган окшойт. Эмне? Ар кандай кыздардан SMS келет. Түндө кеч келет. Мага болсо көңүл бурбайт. Анан мойнунда. Ыйлабачы балам. Ыйлаба. Балким сен жаңылып аткандырсың. Мен балам менен сүйлөшөйүн. Баарын тактап билем. Сабырдуу болчу. Аял киши сабырдуу болуш керек. Андан көрө чай койчу, экөөбүз чай ичип сүйлөшөлү. Кызым, ыйлабачы балам. Enka? Ne oldu? Bir yerin ооруп атабы? Баары жакшы. Анда эмне эле атасың? Апам сан. Койчу, эмелеби? Жакында эле келдиң го? Экөөбүз сүйлөшпөдүк беле? Сенин апаң, менин апам, менин апам, сенин апаң болот деп. Кана ошондо болсо турмушка чыксаң, кайненең өзүң апаңдай болуп калат дейсиле. Андай эмес экен го. Анда видео вызовтан чалып сүйлөшүп, сагынычыңды жазып ал да. Сен видео вызов кылып коп, түшүндүңбү? Макул, анда дем алыш күнү алып барып келейин, чогуу барып келебиз. Эркекчеби? Эркекче? Уулуң менен эркекче сүйлөшчү.
Ата бала эркекче сүйлөшкүдөй эмне болуп кетти? Gelin ilap geldi. Улун кечинде кеч келет экен. Келинге такыр көңүл бурбайт экен. Анын кыздардан смс келет экен. Сүйлөшүп түшүндүрчү. Кей кудалардын алдында уят болбой эле. Жарайт, өзүм сүйлөшөм. Илгери биз жаш кезде апам бир күрүчтү сууга кайнатып туз кошпой берсе да бир сонун даамдуу тамак болорду эле. Апамдын тамагын сагындым. Эми Кудай ыргат, буга эмне болду? Апасын сагыныптыр. Өзүң деле мындай жаш келин болгонсуң, эмне апаңды сагынбадың белең? Эмне күнүнө кызың менен 2 убак сүйлөшөсүң? Сенин кызың кыз дагы башкалардыкы кыз эмеспи? Өзүң деле элестетип көрсөң? Жаң келгениңде чөптүн арасына кирип бекинип, шолоктоп ыйлайт элең го? Мама, мама деп. Куду апасы келип, мамасын берип кое турган соң. Жаштык. Çayında. Kişneke olgan. Mamalak tümülü. Abi olsa 1. klasta. Кичинекей кезинде атам окшош болчу экен, э? Негизи эле атасына окшош. Абы болсо 3 жашында. Балам тентек болчу. Бир жолу элестет. 3 жашында. Карасам, горшокту башына кийип. Азамат эрке бала. Баягы жалгыз болгондуктан эрке өстүрүп коюптурмун. Эгерде анча-мынча тентектик кылса, мага айтып, мен аны тескеп коем. Албетте. Жакшы эле. Кызым, ал мага берсең, мен эле туурап коеюн. Жок апа, мен өзүм эле турайм. Сен барып эс ал, уйкум келбей атат. Караганда уйку деле качат экен. Мындай оокатты мен өмүр бою жасап келем. Бара кой. Эс ал. Эс ал. Эркен? Уктай элексиңби? Жок. Мен сага көптөн бери бир нерсени айткым келип жүргөн. Эмнени? Мындай жалган жашоодон чарчадым. Токтотобучу. Туура айтасың. Биз муну менен ата-энебизди эмес, өзүбүздү эле алдап жүрөбүз. Бул жалган жашоону токтотуш керек го дейм. Эркин, сен туура эмес түшүнүп калдың. Мен мындай мааниде айткан жокмун. Мен мындай кичинекей мамлекет куруп, көп балалуу болуп, ошол үй бүлөм менен бактылуу болуп жашагым келип атат. Ошондой мааниде айттым, түшүнөсүңбү? Динка. Койсоң, дагы эле тамашалап баштадыңбы?
Эй, мен сага тамашасы жок, эркекче айтып атам. Мен ойга чөп салганды унутуп калыптырмын. Барып келе коеюнчу. Алло, Аза. Келбесең болбойт. Динка, келишимди бузуп, кроватка чогуу жаталы деп атат. Не деп атат? Ага эмне болуп туруптур? Я. Билбейм ага эмне болгон. Келбесең болбойт ey. Мен кайтып барма белем, түнчүн ойм. Мен шаардамын. Эркин ey. Короче, алда маселени өзүң чеч, макулбу? Макул, өзүм билем. Давай эртең сүйлөшөбүз. Эмне болуп кетти? Вообще бордыз эткенде. Эркин, сенчи? Динка менен жашаганың араң эле 10 эле күн болду. Мен аны менен дос болуп, бир двордо чогуу жүргөнүбүзгө билесиң го, 20 жылдан ашты. Мен элестете албайм сени. Динка сага тийишип аткан. Түшүнүп атасың мындай? Эркин, сен бир нерсени эсиңден чыгарба. Сен Динара менен договор менен жашап атпайсың, туурабы? Договорун бүткөндөн болду, экөө эки жака чачайсыңар. Эмне чын эле ошондой болду? Мындай да Эркин. Кыздар, мен жакшы көрүп билесиңби? Любой кыз романтиканы жакшы. Биринчиден, бөлмөнүн ичин караңгыла. Ой, мен бул жака Динаранын кереги жок. Сен өзүң романтика жасатып атам. Динка, сен бара берет экенсиң. Экинчиден, ошол экил караңгы бөлмөгө свечаларды коюп чыгыш керек. Эркин, ой чырак деген жокму? Свеча, түшүнүп атасың? Свечалар тизип чыгыш керек. Ал эми үчүнчүдөн болсо, гүлдүн жалбырактарын чачыш керек. Эркин, үйдөгү гүл болбойт. Цветочный нормальный эле гүл сатып алчы. Розанын жалбырактары. Жазадыңбы? Герой болуш керек. Болу? Кинонун геройлору эмес, Динаранын өзүнүн геройу болуш керек. Не уктасың? Нормально уктасаң, үстүңө түшүп кетип атасың. Эркин, залдан кийин, тренировкадан кийин жуунуш керек. Кыздар таза эркектерди жакшы көрөт. Сарайдан эмес, баняга барып жуучу, мына эл катары баняга барып. Болду. Мына эми Динканын жүрөгүн багындыра бер.
Эркин. 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 Koy ver. Koy ver de otam sağa. Түштөн кийин келип алып мага жабыша бербечи. Канча жолу кайталаш керек? Менин сүйүм деңиздей бир чалкыган, чагылгандай чарчург этип чагылган, нөшөрлөгөн жамгырсып малталып бар. Сүйүм сага алолонуп жагылган. Менин сүйүм, менин махаббатым, сага жетпей кыйналамын ардайым. Менин сүйүм, менин махаббатым, жүрөгүмдүн түбүндөсүн сен дайым. Менин сүйүм, менин махаббатым, жүрөгүмдүн түбүндөсүн сен дайым. Төшөктөрдүн үстүнө ким чарларын баарын чачып салган ey? Сөйт турса нишанды жакты дейм да ey. Жаңы жыл бөлүктү не шампанна болгон? Ой бем. Өзің жасадың ба? Мені жүрді.
Динара, мен ушул күнгө чейин өзүмдүн кызыкчылыктарымды гана ойлоп келдим. Сенин сезимдериң жөнүндө ойлоп да койгон жокмун. Өзүмдүн проблемаларымды чечиш үчүн мен сени колдондум. Сен аны жакшы билесиң. Бирок мен ага өкүнбөйм. Себеби мен сени таптым. Эркин, сен үйүңүн босогосун аттаганга чейин өзүм кыз болсом дагы мен өзүм эркектикиндей өзүм аябай күчтүү, эч кимге көз карандысыз сезчү элем. Бирок кыска убакыттын ичинде келишим менен жалгандан жашасак дагы аялдык сезим, үй бүлөлүк бакыт кандай экендигин түшүндүм. Ошонун баары үчүн сага рахмат. Мен муну эмнеге уюштурдум? Мен сага рахмат айтайын деп уюштурдум. Себеп дегенде сен биздин үйдүн босогосун аттагандан бери биздин үйгө кадимкидей жарык кирди. Биздин үйдө күлкүлөр пайда боло баштады. Мен ата-энемдин мындай бактылуу көз ирмемдерин көптөн бери көрө элек болчумун. Сага ыраазымын чындыгында. Мен сени кетириш үчүн эмнелерди гана кылган жокмун. Бирок сен ошолордун баарын көрүп, билип, түшүнүп туруп, көз жумуп чыдап койдуң. Сага рахмат. Мен өзгөрдүм. Сен менин көзүмдү ачтың. Албетте жакшы жагына. Кудайым буйруса биз бактылуу болобуз баарыбыз. Мен дагы ата-энемдин ушундай бактылуу көз ирмемдерин ар дайым көргүм келет. Апа? Апа! 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 Порой мы забываем о том, что работаем для того, чтобы жить в комфорте, а не наоборот. Бала, сен түнү менен көчөдө эмне иш кылып жүрөсүң? Чтобы просыпаться в хорошем настроении. Ата көрүп атпайсызбы? Кээде түнөдө иштегенге туура келип атпайбы? Угуп атам. Түнү менен эмне иш кылып жүргөнүмдү? Эмне иш кылып жүрүптүрмүн? Өйдө төмөн сөздөрдү угуп атам. Эмне болгон сөздөрдү айтып атасыз? Сен көчөдөгү бул иш үчүн жаштыгыңды, убактыңды коротподуң. Андан көрө ушул убактыңды, жаштыгыңды аялыңа коротпойсуң. Аял деген үйдүн куту. Ой, Жанара. 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 Эже, кандайсыз? Өзүңүздү кандай сезип жатасыз? Ага эмне болгон? Кече сиз бизге тез жардам менен келип түштүңүз. Үйүңүздө эз учуңузду жоготуп калып калыпсыз. Сиз эмне үчүн мындай бийик давление менен жүргөнүңүздү балдарыңыздан жашырасыз? Эже билесизби, бул сиздин өмүрүңүзгө абдан кооптуу. Бунун акырети жаман менен бүтүп калышы мүмкүн. Эмне үчүн сиз айтпайсыз? Бирок эже, сиз абдан сонун кызды тарбиялапсыз. Кызыңыз абдан мээримдүү кыз экен. Түнү күнү сизден көзүн ирмебей, жаныңызда колуңуздан кармап, ушул жерде отурду сиздин жаныңызда, коңуңузду сылап. Азырда дарыга чыгып келейин, апамды карап тур деп аябай мага табыштап, анан мени отургузуп коюп өзү чыгып кетти. Аябай тарбиялуу, мээримдүү кызды тарбиялап өстүрүпсүз. Кызым. Алло, кызым. Кандайсыз апа? Жакшы болуп калдыңызбы? Апа, мени кечирип коюңузчу. Үйгө коноктор келип, кайненемден суранып албай койдум. Эми сиз больницага Алло, кызым. сөзсүз түрдө Кызыңыз да келип калды. Апа, Кантип калдыңыз апа? Жакшы болуп калдыңызбы? Жаман жүрөк түшүрдүңүз го. Суу ичесизби? Суу ичесизби? Сууап келип берем. Азыр апа, азыр.
Тайжан. Кандайсың кызым, жакшы. Келиңиздин акыбалы кандай? Сарсанап албаңыз, буюрса чоң ата чоң эле болот экен. Ой, оозуңузга май рахмат. Сонун болбоду. Бирок келиниңизге азыр капаланганга болбойт. Болгон шартты түзүп беребиз. Өзүңүзгө жакшы караңыз. Рахмат, чоң рахмат. Оозуңузга май сүйүнчүсүн берем. Тумем деп атты, я. Ушундар сен Кызым деп күйгөнүң менен сен өлүм алдында турганда кайынчылды уруксат бербесе жаныңа келип сенин ден соолугуңду сурай албайт экен. Үйүңдөн башка үй бүлөгө келин болуп баргандан кийин ал башканын сөзүн сүйлөп калат экен да. Мына менин келиним, менин кызым. Ушул мен бир сөзүмдү эки кылбай. Өмүр бою мага кызмат кыла турган адам ушул экен. Мени кечирчи келиним. Сени себепсиз кордоп кыйнаганым үчүн. Бул кайнене менен келиндин ортосундагы мамиле илгертүүдөн бери келе жаткан чечилгис маселе. Келгиле кайненелер. Ушул өзүнүн үй бүлөсүн таштап биздин үйгө келген келиндерибизди кыйнабай, көп нерсени талап кыла бербей, тескерисинче үйрөтүп, келин эмес кыз кылып алалы. Ооба, келин эмес кыз кылып алалы. Бул Бегимай, ал менин жакын курбум. Өзүңөр көрүп тургандай, ар бир жигиттин кыялындагы кыз. Мага сендей кыз керек. По-любому меники болосуң. Жумуш, карьера деп жүрүп, жеке жашоосун унутуп койгон. Мага чын жүрөгүнөн артынан чуркаган жигиттер жагат. Мен ага карабай кастинг кылып, жигит таап бергенге аракет кылдым. 3-күнү жолугушуу барасың. Биринчи разведка алыш керек да. Жөнөт. Мен жанында эле жүрүчү. Ты очень красивая. Үйгө катын көп. Сен эмне атасың? Ал бир дагы эркекти жактырбай койду. Бирок ага карабастан жигиттердин арасынан эки жигит Бегимайдын жүрөгүн багындырганга ат салышты. Эң кызыгы жигиттердин бири блатной. Мен силерге жакшы багыт берем. Экинчиси жөп-жөнөкөй. Сен аны эмне кылып бактылуу кылайын деп атасың? Мага ошондор өзүнүн ордун билип жүрүш керек деп атасыңбы? Бегимайдын жаштыгына, акчасына кызыгып жүрөсүң. Кандай ойлойсуңар? Бегимай кимисин тандайт?